Качандыр бир күнү космоско барам деген оюңуз барбы? Бул ой ишке ашып калышы толук мүмкүн. Amazon'ун жетекчиси Джефф Безос жылына наркы $1 миллиард болгон акцияларын сатып, Blue Origin деп аталган алгачкы космос туризми долбоорун каржылоодо. Компания келерки 2 жылда космоско туристтерди жөнөтөбүз дейт. Apple компаниясы эң соңку Mac Pro компьютеринде жаңылоону чектеген кемчиликтер бар экенин моюнга алды. Анын жаңы түрү кыйла кубаттуу процессорлор менен жабдылат деди компания. MacBook Pro лэптобу күчтүү графикалык карттары жана бир нече порту жок деп сынга алынган. Apple компаниясы жаңы модель быйылкы жылдан кийин чыгарылат деди. Дагы бир жаңылык. Соңку 10 айдан бери гаражынан чыкпай иштеген киши өзү жасаган кийими менен ушту. Кийимдин жеңдерине жана жонуна миниатюралык 6 мотор тигилген. Аны менен саатына 100 миля ылдамдыкта учса болот экен. Бирок биздин кабарчыбыз азырынча учпай турайын деди.